Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр? Бүгүнкү коногубуз менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Буйруса, Рамазан айы жакындап калды. Орозого кандай даярдык көрөбүз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, ал бардык макталар Аллага болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, Алла Таала сиз менен биздерди ушу ыйык Рамазан айына туш кылып, ушу Рамазан айы кирип келаткан баарыңыздарды, кирип келаткан Рамазан айыңыздар менен демекчимин. Алла Таала ушу баарыбызда ушу Рамазан айында көптөгөн жакшылыктар берсин. Куранда шахру Рамазан аллази унзила фихил Куран худал линнас. Рамазан айы бул адамдарга туура жол болуп, ушу туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратыш үчүн ыйык далилдер болуп Куран түшүрүлөт да. Бул Рамазан айында Куран түшүрүлгөн ай. Дагы башка аятта фаман шахида минхум шахра фальясумху. Сиздерден ким ушул айга туш келсе ал сөзсүз орозо кармасын деген. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ушу Рамазан айы келгенде биз бардыгыбыз орозо кармоого аракет жасайлы. Бул орозо кармоо ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Эгер биз орозо кармай турган болсок, көптөгөн соопторго ээ болобуз жана көптөгөн жамандыктардан арылабыз. Себеби деген бул айда шайтандар алсырап, мындай айтканда жакшы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кылып калууга көп мүмкүнчүлүк түзүлөт да, шарттар. Рамазан айында кандай ибадаттарды көбүрөөк аткарууга аракет кылабыз? Бул айда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар кишенелет деген да. Эми биз бул айда көбүрөөк кандай сооптарды кылышыбыз керекинде, адам баласына ушундай көп мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анткени шайтан азгырыгы алсырап аткан себептен бул айда көбүрөөк тарави намаз окуш керек, көбүрөөк нафил намаздар окуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде бар: "Ман кома Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" деп. Эгер ким Рамазан айында Аллага ишенүү, соо үмүт кылуу менен намаз окуса, анын өткөн күнөөлөрү кечилет деген да. Дагы бир башка хадисте Алла Таала айтат: "Ал Рамазан айында орозодон башка бардык амалдардын бардыгы бул негизи адамдын ар бир кылган амалы өзү үчүн, бул орозо мен үчүн" деген да. Орозонун соогун өзүм берем деген. Бул айда башка алымдар айтат, кимде ким ушу Рамазан айында орозо кармаса, 10 сооптон 70 эзеге чейин көп сооп берилет деген да. Ошон үчүн бул айда адам баласы орозо кармап, көптөгөн соопторго эгедер болсо, Куран окуш керек, дуа кылыш керек, көптөгөн кайыр садака, бир адамга бир ушундай курма берип коюу же бир аз суу берип коюу анын курсагын тойгузгандай соопка ээ болот деген да. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын хавызынан, көлүнөн суу ичкенге татыктуу болуп калат дейт да. Ушулайда. Телегөрүүчүлөрдөн көп берилген суроону берейин. Аялдар тараих намазын окуу үчүн мечитке барууга болобу деген суроо. Негизи таравих намаздын, ар бир таравих намаздын өзүнүн чоңдогон көптөгөн сооптор бар. Бул эми аял кишилер негизи үйдө окуган жакшыраак, үйдө таравих намазды. Мечитке барсын зарылчылык жок, үйдө окуган жакшыраак да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде бар: эркек кишилер мечитке барып окуса 27 эсе сооп көбүрөөк, аялдар үйдө окуса 27 эсе соо көбүрөөк деген да. Орозо тутуу кимдерге мүмкүн эмес? Негизи орозо эч бир себепсиз кармабай коюу бул чоң күнөө болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бир адам орозо кармаганга милдеттүү, мусулман адамдар. Эми бир кандайдыр бир себептер менен шарият уруксат берген. Эгер бир адам сапарга чыккан болсо, сапарда ошо сапар кыйынчылык болуп аткан болсо, ошо сапардагы адам орозо кармабай турса болот. Эгер сапарда ага кыйынчылык болбосо, анда орозо кармаса соопко ээ боло берет да. Себеби сапар эки бөлүнөт. Бир жүрүп турган сапар бар, анан токтоп турган сапар бар да. Эгер токтоп турган сапарда болсо, ошол адам орозо кармай берсе, кыйынчылык болбосо кармай берсе болот. Бирок шарият кармабай койсо уруксат берет да. Экинчиси оорул адамдар. Эгер бир кандайдыр бир адам ооруп жаткан болсо, дары дармек ичип жаткан болсо, орозо кармоого тоскоолдук болуп жаткан болсо, ошол адамдар да орозо кармабай турушат. Андан тышкары боюнда бар аялдар, же болбосо эмчек эмизген аялдар, эгер орозо кармасам өзүмө же балама зыян берип калат деген коркунуч болсо, алар дагы орозо кармабай турса болот. Бирок алар сөзсүз кийин орозону кармап беришет да. Андан тышкары балакатка жеткен, жете элек жаш балдар да орозо кармабай турушат.
жана ошондой эле согуш майданда жүргөн адам жоокерлерге дагы орозо кармабай турууга уруксат берет. Андан тышкары өтө карып калган карыялар, аталар, апалар эгер өзүн эптей албай калган болсо, алар дагы орозо кармабай турса болот. Бирок алар орозонун фидиясын берет, 60 кишинин оозун курсагын тойгузат да. Күнүмдүк бир орозо фитрдин баасы менен эсептелет. Бул эки түрлүү адамдарга ошондой фидия берилет. Биринчиси ошо кары картаң апалар менен аталарга, экинчиси айыкпас ооруга чалдыккан адамдар, бул өмүр бою айыкпайт, же ошо буга мүмкүн эмес десе, ошол адамдар дагы ошо фидия берип орозосун куткарса болот да. Зекет жана садаканын өлчөмү кандай белгиленет? Биринчи зекет боюнча айта турган болсок, зекет 1 килограмм 600 грамм алтын менен эсептелет. Биздин жакында бизде Кыргызстан мусулмандарынын ошо Башкарман атайын алымдар кеңеши бар. Алымдар кеңеши муфтият менен фатва бөлүмү менен биргеликте быйыл ошо эсептеп чыгышты, эсептеп чыгып биз сайтка белгилешти. Жалпы 234 миң бар адам, акчасы бар адам. Ошолор келет, ошо 40тан бирин берет да. Алтын менен эсептегенде. Бул эме деп коет, баягы алтын менен зекет эмеси, өлчөмү. Күмүш менен болсо 39.900 сому барлар. Ошо 1 жыл айланып түгөнбөй турган болсо, булар дагы зекет берет. Кой менен эсептей турган болсо, 40 койго 1 кой берилет да. Төөгө 5 төөгө 1 төө, уйга 30 уйга 1 жаш кунаажын берилет. Жылкыныкы болсо, кимдин жылкысы болсо, ал эгер минилбей, ушунун баардык айтылганын баардыгын 6 айдан көбүрөөк жайлоодо жүргөн болсо, булар деген жылкыныкы мындай эсептелет. Ошо нисап зекет алтынын баасы менен жылкыны баалаганда ошо 234 миң сомго жеткен болсо, 1 жылга чейин анда ошол экинин 40тан бирин берет да. Садака боюнча бизде атайын жакында муфтияттан бекитилип чыгарылды. Жалпы эменин баасы, бул буудайдын баасы эсептегенде 40 сом болду киши башына. Бул жалпы элге. Эми кокус бирөө мен көбүрөөк бергим келет дей турган болсо, мейиздики менен белгиленди, бул 640 сом. Ундуку 56 сом болду. Арпаныкы 64 сом, эми курма менен берем дей турган болсо, бул 512 сом болду да. Бул суроо менен көптөгөн телекөрүүчүлөр да кайрылышкан. Көзү өтүп кеткен ата-энелерибиздин орозосун кантип кармоого болот деген суроо. Эми азыр орозо чындап ар ким парыз да бул. Ар ким өзү үчүн орозо кармайт. Эми орозодон тышкары убакта бир кайрымдуулук кылып, же болбосо нафил орозодо кармап, ошого соогун багыштаса, соого ыйгарса болот да. Орозо тутууда ооз бекитүү жана ооз ачуудагы дубалар. Негизи ар бир адам бул дубаны деген арабчасын биз арабчасын айтса болот, болбосо кыргызчасын айтып, Аллахым мени ушу таң аткандан күн батканга чейин ушу кармаган орозомду кабыл кыл. Мен деген ушу Алла Таала бүгүнкү кылган орозомдо кемчиликтер болсо, кемчиликтерин кечир деп кыргызча эле дуа кылып, орозо оозун бекитип, кайра ачканда Аллахым өзүң берген рызыкларың менен оозумду ачып жатам, ушу мени кармаган орозомду кабыл кыл деп оозду бекитсе болот. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Биз сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.